Простите, вы только что назвали свой народ рабами. Скажите, это правильно? Это не трагедия. Экономикалык кырдаал, социалдык чыңалуу, кландык башкаруу жана кош бийлик. Казакстандагы кырдаалга баа берүүдө саясий серепчилер түрдүү пикирлерди айтышууда. Бирок дээрлик бардыгы тең кландык башкаруу менен кош бийликтин кесепети дал ушундай төңкөрүшкө алып келгенин чанышпайт. Учурда эки тизген бир чылбырды колго алган Касым-Жомарт Токаевдин аркасында эмне катылган? Өлкөнү 30 жылдан ашык башкарган Нурсултан Назарбаевдин кланы алсырадыбы? Кыскасы, бүгүн биз Казакстандагы эки таасирдүү саясий топту талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Алгач Касым-Жомарт Токаевдин тобуна токтолобуз. Эч нерседен шек алдырбай жүргөнү менен ачыкка чыгып калган сырлары арбын. Президент Казахстана Кемель Жомарт Токаев обратился. Токаев Касым-Жомарт Кемелович быйыл 69 жашка чыгат. Ал Казакстандын президенти болуп 2019 жылы шайланган. Тагыраагы тактынын Нурсултан Назарбаевден мурастап калган. Ага чейин ар башка мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Касым-Жомарт Токаев эмгек жолун СССРдин Тышкы иштер министрлигинде баштап, Кытайда элчилик кызматты аткарып, Советтер Союзу урагандан кийин Казакстанда Тышкы иштер министринин орун басары, көп узабай министрге чейин көтөрүлгөн. Ортодон премьер-министрликти аркалап, жана Казак парламентинин сенатынын төрагасына чейин көтөрүлгөн. Бириккен Улуттар уюмунун мурунку башкы катчысы Пан Ги Мундун орун басары болууга жетишкен. 2013 жылы кайрадан Казакстандын сенатына кайтып келип, төрагалык кызматын 2019 жылга чейин уланткан. Диктаторский режим держится не на мне, а на самом народе. Дал ошол 2019 жылы 19 мартта Нурсултан Назарбаев президенттик кызматынан мөөнөтүнөн мурда кетерин жар салганда, Казакстандын конституциясына ылайык мамлекет башчынын милдети сенаттын төрагасына, тагыраагы Касым-Жомарт Токаевка жүктөлгөн. Эми анын үй бүлөсүнө токтолсок, атасы Кемель Токаев жазуучу, улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. 1930 жылдары Казакстанды ачарчылык каптаганда Касым-Жомарт Токаевдин атасы үй бүлөсү менен Кыргызстанга качып аман калышкан. Голод в Казахстане был организован по заранее разработанному плану. Была проведена насильственная коллективизация хозяйства казахов-кочевников. Эми Касым-Жомарт Токаевдин өзү тууралуу айта турган болсок, ал азыр бойдок, аялы менен ажырашып кеткен. Мурунку жубайынын аты жөнү Надежда Давыдовна. Экөөнүн Тимур аттуу бир уулу бар. Кызыгы 2019 жылы Токаев президенттик такка отуруп жатканда анын колунан журналисттер нике шакегин байкашкан. Бирок көп өтпөй аны Токаев тагынбай калган. Акка Медиа аттуу басылманын маалыматы боюнча Надежда Токаева 2011 жылы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар гильдиясынын ардактуу президенти болгон. Эске салсак, дал ошол учурда Токаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын орун басары болчу. Покончит с нашей диктатурой. Нет! И зародит в настоящую демократию. Нет! Демократия никогда! Казак басылмаларынын маалыматына таяна турган болсок, Надежда Токаева орус жараны. Дал ушул себептен күйөөсү президенттин милдетин аткарып баштаганда экөө эки ажырым жолго түшүшкөнүн казак басылмалары жазып чыгышкан. Надежда Токаева жеке ишкер катары Москвада кыймылсыз мүлктөрдү ижарага берип иш кылары тууралуу маалымат чыккан. Москвада батирлерге ээлик кылган Касым-Жомарт Токаевдин аялы Надежда Токаева менен алардын уулу Тимур тууралуу маалыматты орус өкмөтү жашыруун кылып салышкан. Муну өткөн жылы орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын командасы Росреестрдин базасын аңтарып жатып таап чыгышкан. Касым-Жомарт Токаевдин жубайы жана уулу ээлик кылган мүлктөрдүн тушуна аты жөнү эмес, жөн гана Россия Федерациясы деп көрсөтүп коюшкан. И все это делается под соусом того, что охраняются наши с вами государственные интересы, интересы России. Но почему тогда секретят элитную недвижимость семьи президента Казахстана Токаева? Вот выписка на 200-метровую квартиру его сына в Хамовниках. У нас она хранится давно, сегодня такую выписку уже не получить, объект удален. Ровно как и еще одна 170-метровая квартира бывшей жены президента Казахстана, тоже засекречена. Формально единственным объяснением этому может быть только то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб.
Эми кезекти Касым-Жомарт Токаевдин уулуна берсек, анын аты дагы ызы чуулар менен коштолуп жүрөт. Тимур Токаев 38 жашта, коомчулукка жүзүн ачыктаган эмес. Саясат илимдеринин кандидаты, жогорку билимди Швейцариядан алган. Ошондой эле Россиянын дипломатиялык академиясын бүтүргөн. Бизнесмен, нефть тармагында ири ишкер. Чоң атасынын атындагы кайрымдуулук фондду жетектейт. Апасына салыштырмалуу, Тимур Токаевдин орус жарандыгы жок. Ошентсе дагы Орусиянын аймагында бизнес жүргүзүп келет. 2014 жылы Москвадагы Химки шаарында стадиондун ордуна көп кабаттуу турак жай тургузам деп жергиликтүү тургундардын каршылыгын жараткан. Журналисттер териштире келишкенде курулуш иштерин Маяк ачык акционердик коому баштаганы, анын директорлор кеңешине Касым-Жомарт Токаевдин Тимур аттуу уулу мүчө экенин аныкташкан. Элдин каршылыгына карабастан көздөгөнүнө жетишип көп кабаттуу турак жайды куруп бүтүрүшкөн. Тимур Токаевдин геологиялык чалгындоо жана техникалык экспертиза жаатында дагы 2 компаниясы бар экени маалым. Кызыгы ал 18 жашка чыгаар замат нефть иштете турчу компанияга негиздөөчү катары кирип, дароо эле Атырау облусундагы кен жерди иштетүүгө лицензияга ээ болгон. Ал маалда атасы Касым-Жомарт Токаев өкмөт башчылыктан Тышкы иштер министрлигине которулган эле. Касым-Жомарт Токаевдин Карлыга Кемеловна Избастина аттуу карындашы бар. Анын күйөөсү Темиртай Избастин. Ал 1994 жылдан тартып дипломат катары иштеп келет. Касым-Жомарт Токаев президенттик тактыга отурганда күйөө баласы Избастинди Болгарияга элчи кылып дайындаган. Профессиональный профессионал. Токаевдин уулу Тимур жана Избастиндин уулу Мухаммед Аби Petroleum Capital мунай компаниясын негиздешкен. 2012 жылы алар таза кирешеси 50 миллион долларды түзгөн. Бирок арадан 2 жыл өткөндөн кийин 2014 жылы аталган компания өзүн актай албай 2020 жылы толугу менен жабылып калган. 2018 жылы Scanner Project аттуу басылма Тимур Токаев Женевада жашаарын ачыкташып, ал жашаган батирдин баасы бери дегенде эле 2 миллион долларды чапчырын аныкташкан. Что, подожди, ты что, обвиняешь моего брата в хищении государственных денег? Учурда Тимур Токаев эмне менен алек белгисиз. Атасы президенттик тактыга отургандан кийин эмнегедир фамилиясын өзгөртүп салган. Эми ал Тимур Токаев эмес, Тимур Кемел. Токаевдин карындашынын Каныш Избастин аттуу дагы бир баласы бар. Ал Казагрофинанс ачык акционердик коомунун төрагасы. Өлкөнүн айыл чарба тармагындагы лизинг боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн дээрлик 68%-ын ээлейт. Агрардык өндүрүштүн кирешеси лизингдин шарттарынан көз каранды экенин эске алганда аталган компания бул тармакты ээлеп алган десек жаңылышпайбыз. Нурсултан Абишевич Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор. Кезекти Назарбаевдардын кланына узатабыз. Эгер Токаевдардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу маалыматтар эми гана ачыктала баштаса, Назарбаевдардын чоң үй бүлөсү, куда сөөгү, тууган уругу тууралуу маалыматтар арбын. Нурсултан Назарбаев элбасы, улуттун лидери деген статусту өзүнө көп жылдар бою топтогон. Быйыл 82 жашка чыгат. Казакстанды СССРдин тушундай эле башкара баштап, көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин өлкөнү дагы 29 жыл жетектеген. 2019 жылы күтүүсүз жерден тактысын тапшырып берип, Коопсуздук кеңешинин төрагалыгын ээлеген. Бийликти расмий түрдө өткөрүп бергени менен Касым-Жомарт Токаевден көз кырын алган эмес. Его работа состоит в том, чтобы получить пулю в лоб. Понятно. Тогда займитесь им, хорошо? Отстричь ногти, подточить зубы, отбелить кожу. Нурсултан Назарбаевдин ысымы Казакстандын борборуна, аэропортко жана бир катар көчөлөргө ыйгарылган. Мындан сырткары Нурсултан Назарбаевдин көзү тирүүсүндө эле анын айкелдери орнотулган. Нурсултан Назарбаевдин жубайы Сара Назарбаева. Экөө 1962 жылы баш кошушуп, 3 кыздуу болушкан. Сара Назарбаева 90-жылдары Бөбөк кайрымдуулук фондун түптөп бүгүнкү күнгө чейин ишмердүүлүгүн улантып келет. Мындан сырткары өзүн өзү таануу аталышындагы билим берүү долбоорун ачып, ал 2010 жылдан тартып мектептерге милдеттүү сабак катары киргизилген.
Нурсултан Назарбаевдин Болот аттуу иниси бар. Казакстанда эң таасирдүү жана бай адам катары белгилүү. Ал бийик даражалуу кызматтарда иштеген эмес. Болот Назарбаев агасы 1989 Казакстандын башчылыгына келгенде алгач Каскелеңдеги нан заводун жетектеп, анан ишкерликке өтүп, мал терисин алып сатуу менен алектенчү. Они могли бы избавиться от меня. Как? И улучшить свою жизнь, но нет, почему-то они верны мне. Андан кийин 10 жыл ичинде Болот Назарбаев көптөгөн кыймылсыз мүлккө ээ болуп, дүң соода, айыл чарба, тоо-кен жана финансы тармактарын камтыган өлкөдөгү эң ири компаниялардын кожоюнуна айланган. Алматыдагы азык-түлүк, кийим-кече жана автоунаа саткан эң чоң базарлар менен ири соода борборлорун дагы анын аты менен байланыштырышат. Оппозициялык басылмалар аны башка бирөөлөрдүн бизнестерин тартып алууга маш деп айыптап чыгышкан. Эл башынын инеси Хоргос аркылуу Казак-Кытай чек арасынан өтчү жүктөрдү дагы көзөмөлгө алаарын 2019 интернет басылмалары жазып чыгышкан. Бирок мындай дооматтар ырасталган дагы эмес, төгүндөлгөн дагы эмес. Если у кого-то есть хороший бизнес, то вы или ваша семья обязательно отбирают это, да? Не, мы не отбираем, а просто присваиваем. Оппозициялык дат гезитин чыгарган журналист Ермурат Бапи Болот Назарбаевдин расмий эмес маалыматтар боюнча 20дай аялы бар дейт. Бирок расмий булактарда анын бирден бир расмий жалгыз жубайы катары жакында каза болгон Гүлжан Назарбаева гана көрсөтүлгөн. Болот Назарбаев өзү мамлекеттик кызматты ээлебесе дагы бойго жеткен кыздары менен балдары мамлекеттик кызматтарда иштешет. Дарига Назарбаева, Нурсултан Назарбаевдин тун кызы, Казакстандын парламентинин депутаты. 2019 жылы атасы президенттик тактыдан түшүп жатканда Сенаттын төрайымы болуп дайындалган. 2020 жылы Токаевдин тушунда ал кызматынан түшүп калган. Белгилей кетсек, Сенаттын төрагалыгы президенттен кийинки эң жогорку кызмат болуп эсептелет. Дарига Назарбаева медиа бизнести дагы жакшы өздөштүргөн. Хабар, Европа плюс, КТК, НТК аттуу телеканал, радио, популярдуу гезиттер ага таандык экени айтылып келет. Мындан сырткары Дарига Назарбаева опера ырчысы, музыкалык билим албаганына карабастан бир катар концерттерди уюштурганга жетишкен. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, Динара Кулибаева, Нурсултан Назарбаевдин ортончу кызы, расмий түрдө Казакстандын эң бай айымы деп таанылган. 2017 жылы Forbes журналы анын мүлкүн 3 миллиард доллардан ашаарын эсептеп чыгышкан. Динара Кулибаева Казакстан элдик банкынын ири акционери. Алия Назарбаева, Нурсултан Назарбаевдин кенже кызы, коомдук ишмер жана кинопродюсер. Лондон, АКШ сымал алдыңкы өлкөлөрдө билим алган. Карьерасын экология жаатында түптөгөн. Казакстандын мектептери экология сабагын Алия Назарбаеванын китептери боюнча окушат. То есть для народа это нормально? Да, нормально. Они думают, что так правильно? Да. Алия Назарбаева 3 жолу турмуш курган. Биринчи күйөөсү Айдар Акаев, Кыргызстандын туңгуч президентинин уулу. Калган экөө дагы көрүнүктүү бизнесмен же саясатчы болушкан. Алия Назарбаеванын азыркы жолдошу Димаш Досанов КАЗ Трансойл компаниясынын башкы директору. Нурсултан Назарбаевдин калган 2 күйөө баласы тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Рахат Алиев, Мажилистин мурунку депутаты. Дарига Назарбаеванын мурунку күйөөсү 2007 жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн. Кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, Атыгүл Назарбаевди бийликтен кетирүү ниетин дагы билдирген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болгон эмес. Ага Казакстанда 2 банкирди өлтүргөн деп айыпталган. 2014 жылы өзү Австрия бийликтеринин колуна түшүп, сотко чейин камалган. Бирок иши каралганына 2 күн калганда 2015 жылдын 24 февралында анын сөөгү абакта табылган. Господи, это ужасно. Конечно. Расмий түрдө жарыяланбаса да, Дарига Назарбаеванын учурдагы күйөөсү Кайрат Шарипбаев, КАЗ Трансгаздын жетекчиси.
Нурсултан Назарбаевдин ортончу күйөө баласы Тимур Кулибаев, Динара Кулибаеванын жолдошу, өлкөнүн эң бай адамдарынын бири. Forbes журналынын версиясы боюнча ал жана анын жубайы Динаранын байлыгы 5,8 миллиард долларга барабар. Учурда Тимур Кулибаев мунай газ жана энергетикалык уюмдарды жетектеген Казэнерджи ассоциациясын жетектейт жана Ата Мекен улуттук ишкерлер палатасынын президиумунун төрагасы. 2011 жылдан бери орусиялык ири компания Газпромдун башкармалыгынын мүчөсү. 2020 жылы декабрда Financial Times гезити Кулибаев Борбор Азия Кытай газ түтүгүнүн курулушунан 10 миллион доллар киреше тапканын жазган. Мындан улам Кулибаев бул маселени иликтөө үчүн Казакстандын башкы прокуратурасына арыз менен кайрылган. Никто в стране не должен иметь больше, чем я, будь это дом, деньги, бизнес. Белгилей кетсек, Нурсултан Назарбаевдин дагы бир иниси бар болчу. Сатыбалды Назарбаев. Бирок ал 1981 жылы жол кырсыгынан каза тапкан. Анын уулдары карьераларын күч структураларында курушкан. Алсак Кайрат Сатыбалды Улуттук коопсуздук комитетинде иштеп, мындан сырткары бизнеске дагы, саясатка дагы аралашууга үлгөргөн. Ал динчил адам. Казакстандын түштүгүндө диний уюмдардын формалдуу эмес лидери деп дагы айтылып жүрөт. Самат Абиш Сатыбалды Назарбаевдин кенже уулу. Самат Абиш бир тууганы Кайрат Сатыбалды сыяктуу эле эмгек жолун Улуттук коопсуздук комитетинен баштаган. Кызматты 2000 жылы өтөгөн. 2006 жылы Юстиция министрлигинин төрагасынын орун басары болгон. 2008 жылы ошол эле ведомствонун жооптуу катчысы катары иштеген. 2015 жылдан тартып Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болчу. Бул кызматтан быйыл январь айындагы нааразычылык акциялар негизинде бошотулган. Но я его уволил и упрятал в турму. ЖМКлар Абишти Назарбаевдин потенциалдуу мураскери катары аташкан. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевди техникалык деп атап, анын ордуна эл башынын кызы же башка туугандары келет деген божомолдор айтылып турчу. Белгилей кетсек, Нурсултан Назарбаевдин 3 аялы бар. Биринчиси Сара Назарбаева менен илгери эле ажырашкан. Бирок бул фактыны жашырып, көпкө чейин экөө элдин көзүнө гана түгөй катары көрүнүп жүрүшкөнү билинип калган. Экинчи аялы Гүлнара Ракишева президенттик учакта стюардесса болчу. Нурсултан Назарбаев экинчи аялын көпкө чейин жашырып жүргөн. Экөө эки кыздуу болушкан. Назарбаев жаңы үй бүлөсүнө Астанадан өзүнчө турак жай бөлдүрүп берген. Нурсултан Назарбаев экинчи кайнатасын Казакстандын коргоо министринин орун басары кылып дайындаган. Нурсултан Назарбаевдин 3-чү аялы Асель Исабаева Мисс Казакстан сынагына катышкан. Улуттук сынактан жеңип чыккандан кийин Лондондо өткөн дүйнө сулуусу сынагына катышып келген. 40 жаштагы Асель Курманбаева Астана балет мамлекеттик театрынын арт менеджери. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору растагандай, Курманбаева жашыруун офшордук келишимдер аркылуу миллиондогон доллар иштеп тапкан. Hello, I'm Miss Kazakhstan and I'm from Almaty. Да, Нурсултан Назарбаев снова женился на молодой красивой женщине, бывшей победительнице конкурса Мисс Казахстан Асель Сабаевой. Дүйнө сулуусу сынагынан кийин Курманбаева эч кандай сыйлыктарды алган эмес жана ЖМКга сейрек чыгып калган. Туура 20 жылдан кийин 2018 жылы аны Назарбаев катышкан жыйындардын биринен байкашкан. Ал чиновниктер менен бир залда отурган. Асель Исабаева Нурсултан Назарбаевдин расмий өмүр баянында көрсөтүлбөгөнү менен ага 2 уул төрөп берген. Назарбаев менен Курманбаева расмий никеде турабы же жокпу белгисиз. Асель Курманбаева 2 баласынын документтерине фамилия деген жерге Нурсултан жана Нурсултан уулу деп көрсөткөн. Ошентип Нурсултан Назарбаев 5 кыз 2 уулдун атасы болгон. Молодая жена родила правителю 2 кронпринцев, имена и личности которых по моральным соображениям мы не имеем права разглашать. Белгилей кетсек, Нурсултан Назарбаевдин неберелери дагы эс тартканы саясатка жана бизнеске жигердүү аралаша башташкан. Алардын ар бирине токтолууга мүмкүн эмес, анткени күйөө балдары, тайеки жээндери, инилери жана кыздарынын балдары абдан көп. Андыктан бүгүнкү чыгарылышта биз Назарбаевдин кланынын эң көрүнүктүүлөрүнө гана токтолдук.
Бирок ушул жерден биз Айсултан Назарбаевке токтоло кетпесек болбойт. Айсултан Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин экинчи уулу. 2009-2010 жылдары Улуу Британиянын аскер академиясында билим алып, окуусун бүткөндөн кийин Казакстанга кайтып келген. 2012 жылы Казакстандын Коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгына кызматка алынган. 2017 жылы Казакстан футбол федерациясынын вице-президенти болуп дайындалган. Ошол эле жылы ал Фейсбуктагы баракчасына атасы Рахат Алиев табышмактуу өлүмгө дуушар болгондон кийин аз-аздан баңгиликке тартыла баштаганын жазган. Если все хорошо, почему недовольны? 2019 жылы ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өзүнүн үй бүлөсү тууралуу чуулгандуу маалыматтарды тарата баштаган. Ичинен эң эле орчундуусу Нурсултан Назарбаев анын таятасы эмейле өз атасы болгону тууралуу маалымат коомчулукту нес кылган. Апам таятамды мен анын уулу болгонум үчүн кайырмакка ийилип турган. Айсултан Назарбаев бул чуулгандуу билдирүү менен катар анын өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын, аны жакындары жок кылып коерун эскерткен. 2020 жылдын август айында Айсултан Назарбаевдин жүрөгү токтоп, каза тапканы белгилүү болгон. Нурсултан Назарбаев чынында эле анын өз атасы болгонбу, сыр ачылган эмес. Бүгүн биз Казакстандагы эң таасирдүү эки кланды талдап бердик. Сиздин оюңузча кимиси күчтүү жана таасирдүү? Жоопту комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Көрүшкөнчө.